Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, экранга жакын келиңиздер. Түз эфирдеги Замана студиясынын көрсөтүүлөрүн таңкы мейман түрмөгү улантат. Жашыл мурас демилгеси көтөрүлүп ишке киргизилди. Бул токойлорду сактап, кийинки муундарга өткөрүп берүү болуп саналат. Башкы максаты бул жаатында токой ресурстарын туруктуу башкаруу бөлүмүнүн башчысы Майрымбек Алиев келди. Арбаңыз саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы, алгач кутман таң. Бул жакшы демилге экен. Жашыл мурас боюнча бизге кеңирээк айтып берсеңиз. Азыр кандай иштерди баштап жатасыздар? Багытыңыздар эмнени күтсө болот жашыл мурастан? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө ушул маалымдагандай бүгүнкү күндө ушул бүт дүйнөлүк коомчулукту кабат кылган бул климаттын өзгөрүү шарттары болуп жатат. Ошол климаттын өзгөрүү шартында экологиялык коопсуздукту камсыздоо максатында биздин ушу мамлекет башчыбыздын жарлыгы менен быйылкы 2022 жыл тоо экосистемаларын сактоо жана ошол климатты туруктуулугу жылы деп жарыяланган. Ушул жарлыктын негизинде ошону ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Кабинеттер министрлигинин жарлыгы буйрутмасы менен ошол атайын жол карта иштелип чыккан. Ал жол картада ошол жашыл мурасты ишке ашыруу жагы каралган. Ошо атайып тургандай жашыл мурастын бүгүнкү күндө өтө мааниси чоң. Биринчиден ушул биздин ошол экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жагынан, экинчиден ушул биздин келечек урпактарга ошол жакшы жашыл дүйнөнү калтырып кетүү жагы боюнча абдан өтө маанилүү чоң бул иш-чара. Ошон үчүн мунун аты дагы ошо Жашыл мурас улуттук кампаниясы деп аталган. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө ушул 12 мартта биздин ушул мамлекет башчыбыз Аларча улуттук паркында алгачкы ушул Жашыл мурас акциясын өткөрүү акциясын өзү баштап берген. Анын алкагында ушул жалпы 700дөн аштык ошол жака ушул жарандарыбыз катышып берип, ал жака биз 3600 даана ийне жабыраттуу көчөттөрдүн отургузганбыз. Бүгүнкү күндө ошол президентибиз баштап бергенден кийин ушул Кыргызстандын баардык тармагында ушул акцияларды өткөрүү иш-чаралары өтүп жатат. Белгилей кетсек, ушул мына бүгүнкү күнгө биздин ушу маалымат боюнча 80 000 даанага жакын көчөт, ар түрлүү көчөттөрдү ушул токой чарбалары ушул жашылдандырууга отургузуу үчүн беришти. Ал эми айта кетсек, ушул жашыл мурасты иш-чарасын өткөрүү камсыздоо максатында биздин токой чарбалардын көчөтканаларында жалпы 6 миллион даана көчөт өстүрүлгөн. Ал өстүрүлгөн 6 миллион даана көчөттүн 1,5 миллион даанасы бул ушул мамлекеттик токой фондунун жерлерине отургузат. Ал эми калган 4,5 миллион даанасы ушул биздин жергиликтүү калктын аймактарын жашылдандыруу үчүн биздин ушул айыл өкмөттөргө, министрликтерге, башка ушул ишканаларга берилет. Ошо жана мен айтып кеткен бүгүнкү күнгө берилген 80 000 даана көчөттөр мына ушул көчөттөрдүн эсебинен берилип келүүдө. Бүгүнкү күндө ушул өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин ушул Кыргызстандын областтарынын географиялык жактан жайгашуусу эске алганда биздин ушул Кыргызстандын түштүгүндө бул бактарды отургузуу мөөнөтү апрель айында аяктайт. Апрель айы мынакей бүгүн кирип келди. Ал эми республиканын түндүгүндө болсо ушул нарын зонасында, ушул көлдүн бийик тоолуу зоналарында май айларына чейин созулат. Ошол себептен бул абдан кыска мөөнөт, бул абдан аз мөөнөт. Ошол аз мөөнөттүн ичинде биздин ушул жергиликтүү элибиз абдан бул компанияга жигердүү катышып, ошол бак отургузуп калганга жетишип калышыбыз керек. Азыр кайсы региондордо бактар тигилип жатат? Азыр мындай айтканда баардык региондо тигилип атат. Көбүнчө ушул айтып кеткендей ошол биздин түштүгүбүздө, ошо Баткен, Жалал Абад, Ош областында, бул жакта болсо ошол биздин ушул Талас, Чүй областарында, ал эми ушул күндүн жылышы мынакей жаңы эле башталды. Эми нарын зонасы абдан активдүү буга катышып баштайт. Буга чейин ушу мен айткан облустар иштер жүрүп жатат. Бак деп айтып атпайсыздарбы? Мына ошол сиздер бакты даярдоодо ар бир региондорго атайын даярдап бересиздерби? Анткени мисалы үчүн сиздер берген көчөт кайсы бир региондордо кабыл албашы мүмкүн. Анткени мисалы үчүн нарында деп көрсөк, ал жакта өзүңүз билгендей аба кичине салкынраак, түштүк региондордо күн ысык дегендей. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Бул ушул биздин ушул жана айтып кеткен ушул географиялык шарттардагы жерлердин жайгашуусуна жараша өсүмдүктөр да өсөт. Ошого жараша бизде 4 зонага бөлүнөт.
Бұл Арча зонасы, Жаңақ Мөмө тоқойлар зонасы, Тяншан Қарағай тоқойлар зонасы, жана су жегенде тоқойлары болып. Ошо айтып кеткен 4 зона боюнча бизде ушунуки Арча зонасында тоқойларыбыз бул бизде Баткен, Ош областарында өсөт. Ошого жараша ошол жергиликтүү ошол шарттарга ыңгайлаштырган көчөттөр өстүрүлөт. Мисалга Арча көчөттөрү, ошол жакка өстүрүлүшү ошол Арчанын 3-4 түрү бар, ошол 3-4 түрү өстүрүлөт. Ошол жакка ылайыктуу өстүрүлүшү башка дагы ушул мындай ысыкка чыдамдуу келген көчөттөр өстүрүлөт. Ал эми биздин жаңак мөмөлүү тоқойлорубузда болсо, ал жакта ушул жаңак көчөттөр өстүрүлөт. Жаңгактын, мистенин, бадамдын, башка дагы ушул мөмө дарактуу көчөттөр өстүрүлөт. Ал эми биздин бул Карагай тоолуу зонабызда болсо, ал жакта Карагай негизинен басымдуулук кылат. Ошол себептен Карагайдын көчөттөрү өстүрүлөт. Ал эми бул биздин ушул суу жээгиндеги тоқойлорубузга болсо, жабырактуу көчөттөр өстүрүлөт. Ал жакка ушул теректин, кайыңдын, каражыгаштын, жиденин, ошол көчөттөрүн өстүрүп, ошолорду биз жергиликтүү элдерге ошолорду отургузуу үчүн даярдап беребиз. Токойдун көп болушу албетте ал жердеги абанын таза болушу, ал жерде жаныбарлардын, куштардын көбөйүшү, эң башкысы мөңгүнүн эришине баягы азайтат да, эришин. Эң болбоду дегенде эле токой бул отун болуп берет. Бир гана пайдалуу жагы экен. Анан дагы соңку күндөрү ушу Павлония дарагында тиккендер көбөйүп атат. Бул эмереке дагы алат экен деп. Деги эле ушу сортторун көбөйтүү, сырт жактан алып келүү маселеси кандай бизде? Негизинен ушул өзүңүз белгилеп кеткендей бул токойлордун мааниси өтө чоң. Биздин ушул жаратылышты коргоо жаатында ушул суу сактап, мына биздин ушул бүгүнкү күндөгү ушул Орто Азиядагы ушул биздин коңшу өлкөбүз Казакстан, Өзбекстандар негизинен суу бизден алышат. Ал эми суунун башаты болсо биздин ушул токойлордон башталат. Токойдун негизги бул чоң мааниси ушул суу сактагыч болуп, ошо жанагы сууларды көбөйтүү жагы боюнча абдан чоң ролу бар. Ошондой эле мөңгүлөр сактоо боюнча, андан тышкары мынакей ушу бүгүнкү күндө жанагы парниковый газ деп атабыз, ушул көмүр газын өзүнө сиңирип алып кайра кышылтектүү бөлүп берүү жагы боюнча абдан чоң мааниси бар. Ошон үчүн бул бекеринен ушу биздин президентибиз бул быйылкы жылды тоо жылы, тоо экспортун коргоо жылы деп бекеринен белгилеген жок. Бул тоолордун негизги компоненттин бирин бул биздин ушу токойлор түзөт да. Ал эми мынакей ушу Павлония жөнүндө айтып кеттиңиз. Бул Павлониянын негизги өзүнүн баалы өскөн чыкканда баалы өсүп чыккан родинасы бул Түштүк Кытай болуп эсептелет да. Ал жак ушул мелүүн климат болуп эсептелет. Ал жактан ушу кийин баалы суук жактарга, суук ушул мамлекеттерге баалы өсүү ыңгайлаштырган сорттор иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө бизде ушу Павлония өсүмдүгү мындай жергиликтүү эл арасында баалы өстүрүүгө абдан колго алынып атат. Бирок тилекке каршы абдан өзү бул мындай асыроону, сугат иштерин, мындай топурагы азыктуулук жерлерди тааплаган өсүмдүк да. Ошол себептен биздин Кыргызстандын баалы климат жактандыруу оо шартын эске алганда бул бизге өсүп кетүүсү абдан мындай ишеничтүү эмес да. Ошол массалык түрдө өсүп алабыз дегенге мен ага анчалык мындай ишеничтүү айтып кете албайм. Ал эми өзүбүзгө ушул Кыргызстандын ушул өзүбүздүн мына жергиликтүү шарттарга ыңгайлаштырган өсүмдүктөргө эле өстүрүп алсак бизге ошол эле жетиштүү болот. Мындай суроо да, табигый таза мөмөлөрдү биз экспортко чыгарсак болобу? Табигый таза мөмөлөрдү экспортко чыгарсак сөзсүз болот. Анын үчүн ушул эл аралык баалы кандайдыр бир деңгээлдеги стандарттарга жооп бериш керек болот. Мисалга биздин ушул өзүңүздөргө белгилүү болгондой жаңак мөмө токойлору бар. Ошо жаңак мөмөсүн экспортко чыгарыш үчүн бүгүнкү күндө биздин да ошол токой кызматын алып калганда иштер жүргүзүлүп атат. Ошол бизде ошол өскөн терип алынган жаңгактарды бул экологиялык таза продукты деп, органикалык таза продукт деп ушу атайын ага баалы сертификаттарды алуу жагы боюнча биз азыр иш алып баратабыз. Бүгүнкү күндө ошол Кызыл үңкүр токой чарбасынын аймагындагы иш алып барган 18 ижарачыга ошол сертификат алынып берилди. Бул сертификат дагы ушул эл аралык белгилүү бир ишканаларга берилет экен. Муну бизге ушул Россия Федерациясынан биз ушул атайын бир эл аралык ишкана
иштеп ошол сертификатты бизге жасап беришкен. Бүгүнкү күндө ошол сертификаттарды көбөйтүү жагы боюнча дагы иш алып баратабыз. Дагы белгилей кетсек, ошол мөмөлөрдү сыртка чыгарыш үчүн алардын баягы мөмөнүн өскөн жерин, алардын баягы ошол продуктунун сапаты жөнүндө дагы атайын ушундай бир мындайча айтканда алардын паспортун өзүмө керек экен ооба. Ал боюнча да биздин ушул германиялык бизде ушул колдоочу Токой Турман иш алып бараткан долбоор бар. Ошол долбоордун алкагында дагы мынакей кече жакында эле ушул мүнөздөмөнү иштеп чыгып, биздин ушул кыргыз патенттерин бекитип алып, анан ошонун дагы кеңири айтат деген иш алып баруудабыз. Деги эле бизде Кыргызстанда токой жетиштүүбү? Дагы канча көбөйтүшүбүз керек? Ушул теле көрүүчүлөрдүн маалыматына айта кетсем, 1930-жылдары Кыргызстандын токой баскан аянты 6% болгон экен. Башка айтканда бул 1.200.000 токой баскан аянт болгон. Ушул көрсөткүчүнө бүгүн да ошол көрсөткүчтү биз ошого жеттик. Ошол 1930-жылдан кийин улуу ата мекендик согуштун убагында, колхоздоштуруу, совхоздоштуруу, индустриализациянын убагында биздин ушул 6% токойубуздун 3% массалык кыюуга дуушар болгон. Бул ошол 1.600.000 токойдун 600.000 гектары кыйылып кеткен. Ошол мынакей 1930-жылдан кийин ушул улуу ата мекендик согуштан кийин 1942-жылы мурунку ушул лес промхоздорду жоюп, алар баягы лес промхоздор кыюу жолунда иштеп келишкен да, токойду кыюунун үстүндө иштеп келишкен. Ошолорду жоюп, алардын базасында токой чаралар уюштурулган. Ошол күндөн баштап токой чаралар уюштургандан бери токойду өстүрүү, көбөйтүү, аларды сактоонун үстүнө иштеп келатабыз. Ошонун жыйынтыгында биз кайра мынакей ушул күнгө, ушул 47-жылдан бери мынакей дээрлик ушул 80 жылдай өтүп кетиптир. Ошол аралыгында биз кайра ошол мурунку 30-жылдыкы деңгээлге жеткизе алдык. Аны биз кантип жеткиздик? Биз аны жеткиздик ушул токойлорду отургузуу жолу менен, ушул табигый өскөн токойлорго көмөк көргөзүп, алардын өсүп кетишине, аларды баягы ушул ар кандай баягы өрт кырсыктарынан, малдын жеп кетүүсүн сактоо жолдору менен бүгүнкү күндө ошол кайра 6%га жеткизип алдык. Бул чынында абдан аз токой аянты. Эми бул бир жагын эске алышыбыз керек. Биздин жана айтып кеткендей бул климаттык шартыбыз өтө биздики оор келет. Бизде абдан куракчыл, бизде жаан аз. Ошон үчүн баягы ата элем токойлорубузда дээрлик көпчүлүгү биздин ошол баягы тоо бетиндеги жайгашкан жерлерде өсөт. Аякта булар түздөн түз ушул жаандын жаашына жана нымдуулуктун көп болушуна көз каранды. Жакшы агай, чоң рахмат, жакшы маалымат бердиңиз. Ушул жасап жаткан ишиңиздер мындай тыянак чыгат деген ойдобуз. Рахмат сизге. Рахмат сизге.